Программа усулана берет. Азыр болсо маданият айдыңындагы биздин таланттуулардагы четте калган жок. Алардын акыркы кездеги болуп өткөн окуяларга өзүнүн жан дүйнөсүндөгү акыбалын ыр аркылуу жеткизип жаткан маалы. Азыр болсо биздин программабызда өкмө акын Азамат Болгонбаев келип калды. Кош келиңиз. Кушак болсун. Жалпы акындардын, өнөр адамынын милдети бул эми кыргыз кайсыл мезгилден бери жашаса ошол кыргыз эли кыргыздын башына түшкөн мүшкүлдү, башына түшкөн кайгыны, башына түшкөн жоготууну дайыма акындар ушул жоктоо аркылуу элдин бир кайгысын бөлүшүп келишкен. Анткени кыргызда жакшы сөз бар, ушул жакшылыкты бөлүшсөң көбөйөт, жамандыкты бөлүшсөң азаят дейт. Ошондуктан бул ушул улуу өнөрдү алып жүргөн ар бир акындын милдети деп ойлойм. Ушул акындар ушул сиздердин канал аркылуу, сиздердин радио аркылуу дагы ушул элдин кайгысын ушул байма-бай бөлүшүп жатканын абдан көп уктум. Ошондуктан бул акындардын милдети деп эсептейм. Сиз азыр бизге көптөгөн ыктыярчылар келип өттү. Сиз өзүңүздүн тарабынан кандайдыр бир иш аракеттер болдубу? Болсо эмнелер айтсаңыз. Мен ушул 16 күнү баардык эми баягы кымгут акыбалда жүрбөдү, баягы уккан көргөндөрдүн баардыгы эле кымгут акыбалда жүрдү. Ошондуктан а күнү кечке түндөп ушул жоктоонун үстү менен отурушка туура келди. Анан 17 күнү таңда 17 күнү өзү аза күнү деп жарыяланды. Анан ошол 17 күнү таңда анткени жоктоону жазуу да бир өзүнчө чындап эле мүшкүл. Анткени ошол кайгынын үстүндө, ой толгоонун үстүндө бир көөдөн көкүрөк ыйлап турган учурда бир нерсе жазыш дагы чындап эле татаал да. Анан ошондуктан ошону мен отуруп калдым 16 түндөп. Анан 17 күнү ушуну жаздырып, анан баягы антимити ошо менен жүрүп калдым көпчүлүк учурда. Анан албетте ушул ар бир жардамыбызды биздин ушул акындар, жалпы өнөр адамдары колдон келишинче кылып жаттык. Негизи кыргыз элибиз кыйын кезде бириккен жана кайрымдуу эл деп сиз баа бере аласызбы? Албетте, кыргыздын өзү негизи кылымдан берки турмушу чындап эле кыргыз баягы көчмөн турмушта деле ар жерде жашаган. Бирок ушул баягы сырттан душман кирген учурда, же болбосо ушундай кайгы муңдун учурунда, азанын учурунда кыргыз дайыма бир муштумдай бириккен эл деп мен муну дайыма төш кагып айта алам. Анткени кыргыз бири-бирин кайгыга, муңга таштаган эмес. Кыргыз бири-бирин кайгы муңга эч убакта жалгыз таштап койбойт. Кыргыз баягы ушул азаны, кайгыны, муңду өтө көтөрө билген эл. Ошондуктан мындай учурда кыргыз бирикпей койбойт. Туура, негизи бул маалыматты укканда айрым инсандар айтат, мен ишенген жокмун депчи, бир нече ирет окуп, андан соң гана ишендим, өзүмө келдим деп. Ушул алгачкы мүнөттөрдү сиз кандай кабыл алдыңыз? Чындап эле бул баягы мындай окуя эми ар кандай кырдаалда, ар кандай шартта, ар кандай өлкөлөрдө, ар кандай учурларда эми болуп келип атат. Бирок чындап эле баягы бир үй бүлөнүн үстүнө, түндүктүн үстүнө, анан ошол эл жашаган аймакка учактын кулайт деген чындап эле баягы бир кино тасмалардан гана көрө турган бир кырдаал да, чындап элечи, баягы элестетүү да мүмкүн эмес. Ошондуктан мындай болот деп, албетте бул кырсыктын өзү күтүүсүз, бирок мындай кырсыктын болору чындап эле өтө күтүүсүз экен. Анан учак кулады деп ойлогондо баягы ой келет экен, баягы көпчүлүк учурда ушундай ойго туушугасың, баягындай ээн талага, суунун үстүнө кулаган учурлар көп болот. Анан ошондой эле бир жүк ташуучу учак экен деп айтышып атпадыбы? Анан ошондой кырдаалда кулаган окшойт деп ойлогом, бирок чындап эле үйлөрдүн үстүнө кулаган өтө күтүүсүз болду. Бул жалпы кыргыз эл үчүн, дүйнө үчүн күтүүсүз болду деп эсептейм. Туура айтасыз. Творческая, скажем так, представители творческой деятельности не остались в стороне, верно? Албетте, албетте, чыгармачыл адам биринчиден бул нерселерди баягы жүрөгүнүн түпкүрүнөн кабылдайт деп эсептейм. Анткени өнөр адамы дайыма ушул алакасы, өсүшү дагы, бийиктеши дагы ушул эл менен болгондуктан элдин кайгысы ал үчүн өтө кайгылуу нерсе. Ошондуктан өнөр адамдары четте калган жок. Өнөр адамдарынын ичинде өнөрдүн туу чокусу болгон
төкім ақындар дағы четте қарап тұрған жоқ. Ар бири ушул элдин кайгы муңун көкүрөгүндөгү 1-2 сап сөзү менен болсо дагы бөлүшүп атты. Анткени кыргызда жакшы сөз бар. Жер жарылса, акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп коет. Ушул акындардын айтып атканы бул ушул сөзгө дагы бир жолу далил болуп берди деп айта алам. Келиңиз, азыр болсо анда комуз менен биздин элге тоюп берсеңиз. Кайрылдам журтум жалпыңа, касиеттүү кыргыз калкына. Бабабыз манас балдары баш ийем кыргыз калкыма. Ынтымак деген кыргыздын бул карманар туусуң асманда. Биригиш керек кыргыздар, кайгы муң элди басканда. Ошол биримдик менен кыргыздар биз айланганбыз, түбөлүк түгөнбөй турган дастанга. Ошол биримдигибиз бир болуп, ырашкерлик ынтымак көкүрөктө жашасын. Жакшысын элге ашырып жашырыш керек катасын. Ушундай кайгы муң болуп жатканда, кыргыздын намысынан айланам, кара кылды какчарган калысынан айланам, жүрөктөн чыккан кыргыздын дабышынан айланам, жардамын сунган кыргыздын мен арышына дөң айланам. Анткени кыргыз түбөлүк, бирин-бирин көтөргөн, бирин-бири тиреген, бирин-бирин сүрөгөн, бири-бирин жөлөгөн. Анткени кыргыздын аял затулу, ар качан кыргыздын асылдарын төрөгөн. Ыр жазуу абдан кыйын болду дедиңиз. Бирок азыр радио аркылуу угуп атабыз, жаңы сиз төгүп өткөндө. Кандай, негизи өзүңүздү топтоо оңой эле болдубу? Жоктоонун өзү бир муң экени бул эми талашсыз. Жоктоо өзү муң, кайгы. Анан кандай кылып бериш керек? Абдан оор болду. Чындап эле баягы бир адамдын өзү бул дүйнөдөн коштошкону бул чоң кайгы. Анан мынча адамдын дүйнө салганы бул өтө чоң жоготуу. Ошондуктан анын ичинде бөбөктөрдүн болуп атканы, улам интернетти карап, жанагындай тизмелерин карап, кайра анан ошого сүңгүп кириш жоктоого абдан чындап эле татаал болду. Бул бир үй бүлөнүн бүтүндөй ушул оттун астында калганы, кырсыктын астында калганы, мындай бир муну түшүндүрүп да айтыш кыйын негизи, бирок ошону чындап эле оор болду баягы. Эми бул жалпы кыргызга оор болду. Анын ичинде ушул албетте баарыбыз үчүн оор болду. Жана акыркы кездери Facebook социалдык тармагынан биздин акындар өзүнүн жан дүйнөсүндө болуп жаткан бушайман абалды жазып чыгышты. Ушул ырларды окуп дагы айрым адамдардын ичиндеги кайрымдуулук сезимдери ойгонду. Биз канткенде дагы элди кайрымдуулукка үндөй алабыз, чакыра алабыз. Негизи кыргыздын биримдиктүү эл экенин бул талашсыз албетте. Бирок ушул биримдикти ушул элдин өсүшүнө, элдин эртеңки күнүнө, элдин кыйын кырдаалына, мамлекетибиздин жаркы өсүшүнө дагы ушундай жумулгайын колдой бир болсок, мен ойлойм кыргыз баягы тез убакыттын алкагында өнүгө турган элдердин бири. Анткени биздин экономикабызды эмес, социалдык абалыбызды эмес, биринчи баягы көкүрөктөгү намысыбызды, биримдигибизди, ынтымагыбызды ушул жакшы күндө дагы ушундай акыбалга жеткирип алсак, анда биз дүйнөлүк бир өсө турган мамлекеттердин катарына тездик менен кошулабыз деп ойлойм. Рахмат, келбирээңизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн бизде конокто төкмө акын Азамат Болгонбаев болду. Программабыз улана берет.